Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ошол жамгыр төктү деген ырдын тарыхын билдик. Ар бир эле кыргыз жараны мен кыргызмын деген кишинин жүрөгүндө жашаган ыр. Ал эмес казак туугандарынын дагы эң мыкты ырчылар аткарып жүрөт. Керемет ыр. Мына ошол ыр дүйнөсүнө сапар алып бүгүнкү биздин студиябызда дагы бир шаңга бөлөгөн, ырга бөлөгөн өзүнүн бир чыгармалары ушул жамгыр төктүдөй деңгээлде эл билген өзгөчө бир өнөр ээси келип отурат. Өзгөчө кайсылар эле? Кызыл өрүк деген ырды мен сени көрүп деген ырды хит кылып аткарган Кыргызстанда, Казакстанда деги эле Орто Азияда өтө бир мыкты чыгармага арналган ырдын автору Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Мирлан Баеков агабыз бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламат. Кутман таң. Кандай келдиңиз? Жакшы келдиңизби? Келип алдык жакшы. Эште жамгыр жаап атса дагы ошо бир чети эмнегедир мага жамгыр жагат. Бүгүн жалаң жамгыр жаккан кишилердин күнү окшойт, Менден мурда бирөө ушундай айтса керек, Өзү жагат деп келет. Негизи бүгүнкү көбүнчө баягы сюжеттерибиз дагы, tasmalарыбыз да көбүнчө жамгырга байланыштуу болду. Иште да сонун жамгыр жаап атат. Дагы эле жаап атат. Өтө мындай төкпөй бир майдалап бир ушундай бир жайт го. Ошондой бир сонун погода болуп атат. Ага жагып машинени коюп койсом как раз жамгыр төктү эмес, бирок башка бир жамгыр жөнүндө болуп атыптыр. Деле бир сонун иши кылып, баары жакшы. Негизи баягы Мирлан байке сөздүн ачыгы көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Эмне себеп болду? Кимге таарындыңыз? Сен кантип эле көрө албай аткандырсың балким. Эч кимге деле таарынычым жок. Жөн гана бир үй-бүлөлүк жумуштар менен, өзүм бир жеке жумуштарым менен бир чети мындай эс алайын дедим негизи бир чети. Анан тойлордон бошобой. Ошентип көрүнбөй калдык. Тойлордон бошобой. Жакшылык эле болуп турсун. Жакшылык эле болуп турсун. Анан кийин бүгүн эми биздин куттуу студиябызга келгенден кийин сөзсүз түрдө баардык теле көрүүчүлөрүбүз дагы кызыл өрүктү канчадан бери бир укпай жүрдүк эле өзүнүн үнүнөн деп жан дүйүн менен өзүнүн аткаруусунда бир угал деп экран артында толтура кыргыз элибиз турат. Келиңиз анда ошол бир өтө бир хит байланган. Ошолорду ырдатпасак болбойт бүгүн. Гүлайым сиз жүрөтпөйсүз. Kızıl örüp tөгülgөндөй, kızdın çaçı örülgөндөй, kız şaşırıp alak süsün kıygaç karap, gönül bölböy, kızıl örüp süyüp kaldım ben seni görüp, kızıl örüp koy çumağa gönül bölüp, kızıl örüp danegindey, kara közdün karegindey, kağıp kaşın basıp gettin, kaltırmadın daregindey, kızıl örüp süyüp kaldım ben seni görüp, kızıl örüp koy çumağa gönül bölüp. Kızıl örüp azap boldun, kızık suyup baştap koydun, kızdın atın suray albay, kızıl örüp atap koydun, kızıl örüp süyüp kaldım ben seni görüp, kızıl örüp koy çumağa gönül bölüp, kızıl örüp
көңіл бөліп қызыл өрік сүйіп қалдым сені көріп қойшы маған көңіл бөліп. Бала кезде чындыгында эле байка Мирлан Байкенин дал ушул Кызыл өрүк, ата эне деген чыгармаңыз менен өстүк да, анан кийин негизи ошо менен келдик да. Мирлан Байке, өзүңүздүн сонун жаңылыгыңыз менен келип отурасыз. Жакында буюрса концерт коесуз. Буюрса, тагыраак айтканда. Даярдыгыңыз кандай? Тагыраак айтканда 30-31 март күнү биздин Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониябызда менин жеке концертим өтөт. Ошого буюрса кызуу даярдык болуп, аз бут-бутка тийбей чуркап жүргөн. Чуркап жүргөн убагыңыз. Даярдык буюрса жогорку деңгээлде деп айта алам. Баардык эле көбүнчө өзүңүз эле аткарасыз же албетте эстрада жылдыздардын коштоосунда? Эми ал жакта жеке концерт болуп аткандан кийин негизи ойлойм канча көп бир 80-90% өзүң жеке өзүң аткарышың керек деп ойлойм да. Концерт берген мисалы жан дүйнө менен анан катышуулар деле бар. Катышуулар деле бир азыраак. Ошондой азыраак кылдык. Себеп жеке концерт болуп атканда өзүм көпчүлүк бир ырдап бир элге бир рахат тартуулап жан дүйнөдө өтөт деп калдыңыз, Жан дүйнөдө албетте. Өтө жакшы, керемет. Буюрса эки күн катары болот. Бул ошондо чыгармачылыктагы канчанчы отчет болуп калат, канчанчы концерт болуп калат? Мен жеке концертим чыгармачылыкта биринчи концертим. Эң алгачкы концертиңиз. Алгачкы концертим. Ошон үчүн ошондуктан кызуу даярдыктар азыр бомба болот экен да, мындай айтканда, биздин. Анан өзүм жана жоролор группам тобубуз бар болчу, алар менен биргеликте шаарга, Бишкек шаарыбызга. Негизи азыр деле ошол жоролор барбы? Бар. Барбы? Бар. Иштөөдө мындай негизи жоролор командасы абдан мыкты команда эле, анан кийин көптөн бери көрүнбөй кетти аларда. Баарыңар эле каяка жоголуп атасыңар. Дүйнөнү багыткандай басып кеттик болгону бирден сол катын алып деген келет азыр. Мындан 10 жыл мурун баардыгыбыз тең бойдого экенбиз. Көрдүк ошолсуз. Айбек агай негизи жакшы жазган ошолорду. Анан кийин үйдү бала чакалуу болуп, ушундай бир өзүң бир жеке жашооң менен, жеке турмушуң менен ушинтип алыстап кетет экенсиң кээде чынында. Анан жоролор баардыгы бул жакта, сиз сурап аткандай, баардыгы үйлүү, жайлуу, бала чакалуу, алды 3-төн 4төн балалуу. Мурда менин байкашымча абдан байка чоң, сонун, биргеликте концертте аябай көп берчүсүздөр. Анан акыркы күндөрү мен же өзүм эме айтты жан. Жок, негизи да аябай эл дагы сиздерге, элдин дагы талабы ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыр сиздерди көрөлү деп эме кылсана, сиздер болсо концерт бербейли, ушинтип анан быйыл болсо жок болуп жүрүп, жоголуп кетсеңиздер тур, Кызыл өрүк деп туруп эле. Чыныгы фанатыңыз, чыныгы күйөрманыңыз окшойт. Негизи сейлейм чыгармачылыкта. Кишилер мындай берет го, мындай чыгармачылыкта 20 жыл болду, 30 жыл болду, 15 жыл болду, отчеттук концерт депчи. Анан сиздики биринчи жолу болсо деле чыгармачылыкта көптөн бери жүргөнүңүз баарыбызга маалым. Ошондо сиздики канча жылдык тажрыйба, мээнеттин артындагы концерт болуп атат бул? Тагыраак айтканда, чоң сахнага чыккандан бери 11 жыл болуптур. Негизи мен былтыр эле 10 жыл сахнада 10 жыл деп коеюн дегем. Жанагындай бир пандемияга каршы ушундай бир жараша концертибиз токтоп атмен болгон. Анан быйыл коюп атабыз. Ошондо быйыл 11 жыл болуптур. Тагыраак 11 жыл болуптур да мындай чоң сахнага чыккан. Негизи жогоруда пандемия деп калбадыңызбы? Анан ошол учурда деги эле жашооңузга кандай таасир этти? Эмне кылдыңыз? Жашоо эмнени жоготтуңуз деген. Эл катары баарыбыз үйдө жаттык да. Ооба. Пандемияда. Анан өкүнүчтүүсү ошондой бир залкар адамдарды жоготтук. Жоготконубуз ошол эмне тапканыбыз. Сизге байка даярданганга же болбосо байка музыкалык эргүү деп коет го. Мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүк берилсе керек. Мүмкүнчүлүк берди. Үйдө бир ай жаттык, эч жака чыкпай. Ошондо бир жакшы чыгармалар менен, жакшы бир ырлар менен үйдө отуруп алып иштедик. Могу концертке дагы жакшы чыгармаларды жаздык ошол убакта. Жаңы. Анан бир черде пандемия болгону жакшы болуптур деп коем өзүмчө. Бир куудулак айтмакчы. Пандемияга рахмат. Аялым бар экен, супсулуу эле. Эки уулум да бар экен, чогоюп калган дегендей. Туура. Анысы да бар экен. Негизи ошо пандемия көпчүлүк адамды
көзүн ачты, өзгөрттү десек болот да. Неге жаңы чыгармаларды жаздым деп калдыңыз жогоруда. Анан азыр эми угабы. Концерттин трейлерин көрөлү, жана Сайызбек байкен айткандай. Биз жаңы эле сизге чейин Сайызбек байкебиз келди, Кудул байкебиз анан 1 апрель күнү концерт коюп аткан экен. Биз жалпы трейлерин көрдүк. Кино чыгарды, трейлер чыкпай, анан концерттин трейлерине сизден жагымды болгондо, көрөрмандар үчүн. Gül ömür degen. Бар ошону да берейин. Сөзү жаңы эле эфирде болуп кетти силерде. Союзбек Сейиткасов экөөбүз отуруп алып бир жаздык да. Алакта Союз үйгө келет ошо пандемия убагында. Байке ырда жазып коелу эле. Ырда жазып коет. Жетишпей калды. Кайра чакыра алам. Байке сиз ыр жазат экенсиз. Керек кайра окуп бериңиз. Экөөбүз отуруп алып, ушинтип бир Gül ömür деген. Отуруп алып былтыр жаралган ыр. Азыр да берейин силердин алыңыздарда. Бул 30 жаштан 40 жашка барганда эмне кыласың? 50 жашка барганда эмне болот? Кандай болот? Деген сыяктуу бир. Көп куплет да, бир 2-3 куплетин ырдап берейин. Калганын концертте. Болот. Трейлер болот. Bala bolup jaralıp bilinmedi öttü çirkin balalık meni balıp çıbıktardı at kılıp kalsam değilsin kayra baştan jaralıp meni balıp çıbıktardı at kılıp kalsam değilsin kayra baştan jarallı. Otuzlarga barıp kalsak arallap ata bolup baldarыңды tay-taylap ülküsüne жүрөк эргип ezilip Bülende bütmez bakıp baştalar Bilküsünün cürek ergip ezilip Bülende bütmez bakıp baştalar Kırktan ötüp elülörgü жақындап Елу жаш деп улам мечтен қайталап Білінбестен улу балың ержетіп Өзіңменен бірге өсіп баратап Білінбестен улу балың ержетіп Өзіңменен бірге өсіп баратап Şentip ömür ötüp barata. Trailer bu. Ay bana. Трейлери. Бул ырдын трейлери. Буюрса концерттин толугун көрсөк болот. Мындан да башка дагы жакшы жаңы чыгармалар бар, Ооба буюрса. Отчетто концерт берем деп анан сахнаны деле сагынып калсаңыз керек энди. Өтө сагындык. Элди сагындык, элдин кол чабууларын сагындык дегендей. Мурун жана бир айтып өтпөдүм, бойдок кезде деп коебузбу же мындан бери 6-7 жыл мурун концерт коюп жүргөн убакта сонун бир гастролдоп жана бир турнирлерди кылчубуз. Ошол убактарда концерт коюп, аябай көнүп, эл менен сонун болуп эметип калганбыз. Анан кийин ошондой күндөрдү сагынат экенсиң, чынында. Анан ошо сагынып, элди сагынып, элдин кол чабууларын сагынып, кайра концерт коюп Элдин да кол чабуулары дагы бир адамга мындай эргүү дем берет эмеспи? Азыр алгачкы мен жеке концертимди деп атпайсызбы? Анан көбүрөөк өзүңүз чыгып атсаңыз керек, Уюштуруу иштери, концерт уюштуруу оорбу, кандай экен эмне? Концерт уюштуруу негизинде чын-чынында оор. Мен өзүм
мисалы же репетициясына бул жагына чуркайм, кайра уюштуруу иштерине. Негизи эми башка мисалы чет мамлекеттерде эми алыс кетпей эле коелу. Мисалы Казакстан жергесинде дейбизби? Мисалы шоу бизнес адамдары, ушуну артисттер өзүнүн гана программасын өзү сахнага эмне кылат, эмне кандай ырдайт, кайсы ырды жаздырат, ошону гана даярданат да. Бизде андай эмес, андай мүмкүнчүлүктөр бизде эми бар болсо болгондор, бирок өзүм бул концертке өзүм чуркап атам. Социалдык тармактарда дагы ушундай баягы жарнамалар кетип атат буюрса, Ооба, жарнамалар кетип атат. Анан чуркап жүрөбүз. ар эле жаныңыз тынбай эле чыгып аткан учуруңуз келди. Эфирден чыгып дагы бир жерлерге барып билет сатып, билеттер жакшы кетип атса керек буюрса. 2 күн бир керемет концерт болгон атыптыр анда буюрса. Ооба, ийгилик каалайбыз. Буюрса, рахмат. Анан кийин бизге дагы телегөрүүчүлөрүбүзгө да мындай дагы бир көп сүйлөбөй эле. ырчылар келгенде негизи ырдаш керек да. Ырдата бербейби эми деп атса керек, Күлдүргөндөр келсечи күлдүрөбөй алар, Алар бизге азыр Союзбек бай кызыктуу окуяларын айтып берди. Алыс каймактан дагы шаарыбызга концертке келе албай калгандар бар да. Мирлан байке чыкты, ырдатсачы деп отургандар бардыр. Ооба, чынында да. Союзбек байкени көргөндөн кийин мен деле ушинтип калдым. Жогоруда айтып кетпедим, эл сагынды. Анан кийин түз эфир аркылуу дагы сизден жагымдуу чыгармаларды угуп алсын. Анткени бизде дагы убакыт абдан чектелүү. Кайсыл чыгарманы аткарайын деп турасыз? Негизи ошо чыгарма өзүм ырларын ырдап жүргөн ырларымдын арасынан Кания ырын өзгөчө жагат мага. Ооба. Баардыгыбызга жагат. Arınayım hep menenge Men da жүрөм kendin En gerekli жерinde Ötüp жатқан ömürdü Тоқтатуға ал қайда Аға болған құмарың Жашартқандай ал қайра Түйшіп төніп қайрене Түбі бүтпес анамдың Ошон үчүн терімін Ошон үчүн адаммын Ошон үчүн адаммын Мен өмүрдүн четинен О кетилгенин сезгенде Мазем кетип жанымды Батыр албайм эшерге Батыр албайм эшерге Күндөр жылат ағылып Жамгыр төгүп өткөндө Жашай албай сагынып Жазды күткөн көктөмдө Эмне мынча тызылдап Калуучудай кечигип Алан сайын четинен Өмүр барат кетирип Түйшүктөнүп кайрене Түбү бүтпөй санамдын Ошон үчүн тирүмүн Ошон үчүн адаммын Ошон үчүн адаммын Мен өмүрдүн четинен Кетилгенин сезгенде Мазем кетип жанымды Батыр албайм эшерге Батыр албайм эшерге Өнүп чыккан гүл көрдүм Басып өткөн изимден Муңум тарап өмүлдөн Ай топуп кылам ичимден
Ошон үчүн тирмин, ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын. Ай бали. Көптөн бери укпаганга башкача бир таасир калтырат. Жүрөктөн чыккан, жүрөккө жетет дейт, көөдөндөн чыккан сезимдер толкушуп, ташып отуруп, ошон үчүн тиримин, ошон үчүн адаммын деген бир керемет саптар. Ырдын жаралуу тарыхы. Жана Жаңгуртөктүн көрдүк, дос сыртка чыккан экен, тиги кызга рахмат ошентип кетип калганына. Анан ошол жерден Бул да эмне болду эле? Жаралуу тарыхы дагы көрсөткөн экен. бул кыргыз эл акыны атабыз Эсенгул Ибраевдин сөзүнөн жазылган бул чыгарма. Бул эски чыгармалардын бири. Оонун болсо Гүлмира Айдосова деген бир керемет оонча жекебиз бар. Ошол эле жекебиздин ыры. Бала кезде кичинекей кезимде апам ырдачу эле да ушул ырдап мындай жүргөнүм мындай кулагыма сиңип калган экен ошол убакта. Анан көптөн бери укпай жүрүп ошо кийин 2012-жылдары ошо Россия жер кезине барып, ошол жактан Владивосток деген шаарынан бир токтогулдук агалар аккордеон ойноп бир бизди коноктоп, анан аккордеон ойноп бир деңиздин жээгине бизди коноктоп бир шашлык бир ушинтип сыйлашкан. Ошондон мен ырдап берейин бала кезде ырлардан да ушуну ырдап атпайбы? Угуп эле мага ушундай жүрөгүмө мурун кулагыма сиңип калган ыр экен. Да, сөздөрү дагы чындыгында сонун деп таасир. ошондо ошол ырды угуп, анан келип бул жака же сөздөрүн таппайбыз, эски ыр же каяктан табабыз болгон. Калган ошон үчүн адам жана припевтерин эле, калгандарын Жылызбек Абдыраимов деген менин досум бар. Акын жигит өзү дагы. Ошол чиймелеп бир окшоштуруп бир өзүбүзгө бир ыңгайлаштырып ушинтип алганбыз. Кийин сураштырсак, ону Гүлмира Айдосова деген жекебиздики экен. Сөзү болсо кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраев атабыздын сөзүнө жазылыптыр. Бирок биз башкачараак, бирок ошол эле мааниде экен, бирок биз кичине сөздөрүн өзгөрткөн экенбиз. Ырга дагы жан кошкон экенсиз. Дагы бир агабыз өзгөчө бир жаңылыкты айтпай атат. Агабыз социалдык тармактардан байкап атабыз. Жеңебиз дагы ырдап баштады, Ооба. ошол жөнүндө эмнеге айтпай атасыз? Ал концерттин эң сюрприз жери болчу. Негизи эң сюрприз жери ошол. Юбилейлик дуэттер болот, дуэттер аткарылат. Ошондуктан азыр айтып эле ойнот го, мен сурап калдым. Айтышка туура келип калды. Жантан бери эле сурайт, каякта жүрдүңүз, каякта жүрдү. Мына жеңем менен ыр жүргөн. Дуэттер аткарабыз бирзе. Жакшы чыгармалар бар, жакшы чыгармалар даярдап койдук. Ошолордун баардыгын концертте бирзе көп болосуздар деп айта алам. Андан кийин Мирлан байке байкы көп эле чыгармалар жаралып атат. Көп эле чыгармаларды жаратып атасыз өзүңүзгө таандык. Анан качан бир жаңылык кыласыз? Жана сизди мындай эле элестете берем да, бир рекорд коет го бир нерсегечи. Бир чыгарманы аябай жандуу кылып аткарып, Азияга чейин таанымал кылып туруп эле анан кийин токтоп кала бересиз. Анан качан ошондой бир чыгарманын үстүндө иштеп, мына тактап айтканда качан клиптер чыгат жаңы? Ал күндөр алыс эмес. Мына буюрса концерт шоу кезимде элге бүт баардыгын көрсөткөндөн кийин кайра жаңы концертибизди өткөрүп алалы, буюрса аман эсен өткөрүп алып, анан эл менен бир баарлашып, элдин бир кол чабыгына арзып, ошондой бир дем алып, өзүмө, сен өзүң айткандай, өзүмө бир күч алып, энергия алып, анан жаңырлар жазылып калды деп атымбы? Ошол ырларга анан клип тарттырабыз. Канат деле айтып калбады, жеңем менен ырдап аттыр көрсө, байкап атам деп, анан балким жеңебиз экөөңүздөрдүн тактап айтканда жаңы бир клиптериңиздер пайда болобу деген сөздөр. Сен мындай сюрприз дегенди калтырчы элге. Элдин барбыр айта салбайды. Тамаша албетте. Рахмат Мирлан байке. Биздин эртең менен ошол өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, студиябызга келип бергениңизге жалпы эле кыргыз жолчулугунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Элдин баарын көңүлүн көтөрүп бир мындай бир жүрөккө сиңип калган огондорду өзүңүз жандуу аткарып, элдин баары бир толкунданып, ошол бир эски күндөр эстелип атса керек. Сизге чоң рахмат. Буюрса концерт 2 күн жанагы аншлаг деп коелу эле. Ошондой бир жогорку деңгээлде өтсүн. Эл суранып калып, Мирлан кийинки ай кайра концерт бер, сенин жаңы огондоруң менен ооруп атабыз деп сизди социалдык тармактардан бүт сиздин жаныңызды тынчын койбойду, Гүлайымга окшоп качан чыгасыз деп кайра концерт койгон күндөргө жакшы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр